Айжан, ал 22 жашында Түштүк Кореяны өзүнүн продуктусу менен суктантты. Айжан жергиликтүү адистер менен Кыргызстандын климатына ылайыкталган атайын крем ойлоп чыгарган. Ал эми биздин климат булардын климатынан айырмаланып турган үчүн бул Кореянын косметикасы биздин аялдарыбыздын беттерине түшпөй калышы мүмкүн, же болбосо таасири аз болушу мүмкүн. Ошондуктан биздин климатка жараша крем болсо жакшы болмок деген ойдо мен ошол кремдин үстүнөн иштеп баштадым. Бул кремди Айжан окуусундагы стартап проекттерине катышып, каржылоо утуу алгандан кийин биринчи партиясын чыгарган. Өндүрүш процессине Түштүк Кореянын эң мыкты косметологдору көмөктөшкөн. Кызыгы, башында кыргызстандыктар үчүн деп пландалган каражат Корей кыздарына дагы жагып, азыр алар сатып алып жатышат. Кыргызстандыктарга эле жакса жакшы болот деген ой менен чыгарган крем бул жерде корейлердин өздөрүнө дагы жагып, кайра сатып алып атышканы үчүн мен абдан кубанычта болдум. Жана фестиваль бүткөндөн кийин дагы мага телефон номеримди алган экен профессорлор, жазышып, дагы 10 дом крем заказ кылышып. Айжандын Кореяда жашаганына 3 жыл болду. Ал университетте туризм бөлүмүнүн 3-курсунда окуп, жайкысын кореялык туристтер үчүн Кыргызстандын кооз табиятына саякаттарды уюштурат. 8 адамды алып былтыркы жылы Кыргызстанга барып, Кыргызстанда Сом көл, Ысык көл, Алтын Арашан деген абдан кооз жерлерди көргөзүп келдим. Быйыл дагы бизде ошого окшогон 3 командабыз болот. Бул чоң ийгиликтердин башаты Айжандын балалык кыялына барып такалат. Ош шаарында мектепте окуп жүргөндө эле Корей маданиятына, БТС тобуна кызыгып, тил үйрөнө баштаган. Кыялдар орундалат демекчи, 1 ай мурун ал өзү сүйгөн ырчылардын концертине барып, балалык максатына жетти. Айжан Нур брендин бүткүл Борбор Азияга таанытып, кийин башка продукттарды да чыгаруу ниети бар экенин айтты. Азырынча жаш ишкерге ата-энеси жана курбулары көмөктөшүп, кремдерди Бишкек жана Ош шаарларында кардарларга жеткирип жатышат. Дагы ушундай шыктандырган каармандар жөнүндө көргүңүз келсе, биздин баракчага катталууну унутпаңыз.